Баарыңыздарга кутман күн достор. Менин каналыма кош келдиңиздер. Бүгүн сиздер менен тез убакытта айран менен жасала турган борсоктун рецептиси менен бөлүшөмүн. Бул борсоктун өзгөчөлүгү курамына ачыткы кошулбаса дагы барсайган, жумшак жана даамы да өтө керемет болуп чыгат. Эгер видео сиздерге кызык болсо, акырына чейин көрүп, мен менен бирге болуңуздар. Рецептти жоготуп албоо үчүн менин каналыма жазылып коюуду унутпаңыздар. Идишибизге бөлмө температурасындагы айранды куюп, үстүнө жарты чай кашык сода кошобуз. Соданы салганда реакция пайда болуп, айраныбыз көөктөнүп көтөрүлөт. Айраныбыздын үстүнө 1 чай кашык туз, 1 аш кашык кумшекер жана 50 грамм өсүмдүк майын куюп, жакшылап аралаштырабыз. Массабыздын үстүнө электен өткүзүлгөн унубузду кошуп, жумшак камыр ыйлайбыз. Камырыбызды ийин кандырып, жакшылап ыйлап алгандан кийин үстүн жаап, 10 мүнөткө тыныктырып коюп коебуз. Столубуздун үстүнө бир аз un себелеп алып, камырыбызды теңдей экиге бөлүп алабыз. Таразанын жардамы менен өлчөп алсаңыздар болот. Мен бүгүн бул камырдан 2 түрлүү формада борсок бышырам. Камырыбызды зубала кылып, тыныктырып, дагы 5 мүнөткө калтырабыз. Камырыбызды жайып баштайбыз. Эгерде камырыңыздар жармашып жатса, бир аз un себелеп алсаңыздар болот. Өтө калың эмес, өтө жука эмес, орточо калыңдыкта камыр жаябыз. Камырыбызды биринчи узунчасынан кесип алып, андан кийин ромбик формасында кыркып чыгабыз. Экинчи камырымды жайып баштадым. Бул камырды да дал ошондой өтө жука, өтө калың кылбай, орточо калыңдыкта жайып алабыз. Менде ушундай атайын тегерек форма бар экен. Ошол менен борсокторумду кесип алдым. Сиздер стакан менен же башка дагы ушул сыяктуу тегерек формалар менен кесип алсаңыздар болот. Кесип алган борсокторумду чачыктын үстүнө жайып алдым. Бир аз тыныктырып алам. Кызып турган майга борсокторубузду салып, эки жагы кызарганча оодарып отуруп бышырып алабыз. Борсокту сөзсүз түрдө кызыган майга бышырыңыздар, антпесе анча көтөрүлбөй калат жана майды көп сиңирип алат. Борсокторуңуздар өтө майлуу болуп калат. Достор, менин каналымда ачыткы менен жасала турган дагы борсоктун рецептиси бар. Экрандын жогорку оң жак бөлүгүнө ссылкасын калтырып кетем, ошол жерден кирип көрсөңүздөр болот. Эгерде түшүнбөгөн суроолоруңуздар болсо, комментарийга жазып кетсеңиздер, мен сөзсүз түрдө окуп, жооп бергенге аракет кылам. Тегерек борсокторубузду дагы эки жагына оодарып, толуктай кызарганча бышырып алабыз. Ашыкча майын сиңирип алуу үчүн кагаз сүлгүгө да чыгарып алсаңыздар болот. Мынакей достор, өзүңүздөр көрүп тургандай, тез убакыттын ичинде барсайган жумшак, даамы да аябай сонун борсокторубузду бышырып алдык. Эгер сиздерде да шашылыш конок чакырып, камыр ачытып жасаганга убактыңыз жок болсо, сөзсүз түрдө ушул рецепт менен жасап көрүңүз. Эгерде бул видео сиздерге пайдалуу жана кызыктуу болсо, сөзсүз түрдө менин каналыма жазылып, лайк басып кетүүнү унутпаңыздар. Сиздер менен болгон мен Динара Калилова. Борсокторуңуздар даамдуу болсун. Кийинки видеодо көрүшкөнчө.